Айрандын даамы укмуш экен. Ооба, сага 100% кошулам. Бул айран бүгүн жасалчу тамактын кошулмаларынын бири. Чын элеби? Ооба, ал эми тамактын рецептин бизге Литванын Казакстандагы элчиси Эгидиус Навикас айтып көрсөтүп бермекчи. Бул Talk and Cook шоусу. Биз баштадык. Саламатсызбы, Элчи мырза? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Рахмат, жакшы. Биздин шоуга кош келдиңиз. Биз бул жерден ар түрдүү кошулмаларды көрүп турабыз. Жашылчалар, май, айран, туз, калемпир. Элчи мырза, теле көрүүчүлөрүбүзгө бүгүн жасала турчу тамакты тууралуу айтып берүүгө кезек келген сыяктуу. Бүгүн биз Литвада абдан популярдуу болгон сорпо жасамакчыбыз. Аны жайкысын ичкен эң жакшы болот. Сорпонун литва тилинен которулушу муздак борщ дегенди түшүндүрөт. Англис тилинен алганда ал кызгылт борщ деп аталат. Ал эми Польшада Литванын муздагы деп аталат. Сорпо муздак түрүндө берилет. Баса дүйнө жүзү боюнча муздак түрүндө бериле турган сорполор аз. Эгерде аларды атай турган болсок, аларга испан гаспачосу, славяндардын окрошкасы жана биздин муздак борщ кирет. Болгону ошолор. Ооба, балким дагы бир аз муздак сорполор бардыр, бирок алар деле мен атап кеткендерден ашпаса керек. Чындыгында эле тамактарында муздак сорпо болгон элдер аз эле сыяктуу. Ооба, аны менен бардык улуттук ашканалар эле айырмалана бербейт. Биздин сорпону жайында аптаптуу саратанда ичкен жакшы. Кошулмаларынын арасынан сорпого кызгылт түстүү кызылча берип турат. Бул жерде бадыраң, петрушка, пияз, лимон аралашмалар жана жашылчалар турат. Анан дагы айран менен түрк айраны дагы бар. Сорпого сүт азыктарынын кошулушу абдан кызык болуп жатат. Биз баарыбыз жакшы билген салттуу борщко айран кошулбайт. Анткени бул муздак борщ. Эми түшүнүктүү. Даяр болгондон кийин биз сорпону 1 саатка муздаткычка салып, муздатып алабыз. Макул. Менин ойлонуп жатканым сорподо айран менен түрк айранын кандай айкалышат болду экен. Экөөнүн бирөөсүн кошсо болот. Мен рецептиме түрк айранын кошууну чечтим. Анткени ал айранга караганда кыйла суюгураак. Ооба, туура айтасыз. Айран тамакка сергетүүчү даам берип турат. Албетте түрк айранынын жагымдуу жытындагы атай кетиш керек. Кана эмнеден баштайбыз? Келгиле, негизги кошулмаларынан баштайлы. Кызылчаны сүрткүчтөн өткөрүп алуу керек. Бул жерде дароо белгилеп алайын. Бир кызылча бышкан болушу керек. Ал эми экинчиси чийки болот. Эмнеге экөөнү тең бышырып алууга болбойт? Ал тамактын негизги ингредиенти. Ошондуктан бир кызылчаны чийки түрүндө колдонобуз, анткени анын пайдалуу заттарын сактап калышыбыз керек. Демек, бир кызылчаны алдын ала бышырып алат экенбиз да. Ооба, бир кызылчаны бышырып алабыз. Сиз литвалыктар сорпону адатта жайкысын бышырат дедиңиз. Ооба, аптаптуу күндөрү. Ал биз жайкысын жасаган окрошка сыяктуу экен да. Аптаптуу күндөрү тамакка табитиң тартпай турганда, курсакты тойгузганга жардам берет. Эгерде сизге жардам керек болсо, кайрыла бериңиздер. Ооба, биргелешип тамакты тез эле жасай алабыз. Бул жерде атайын тактайларыбыз бар. Анда Айнур, бадыраңды туурап берсеңиз. Бул жакта дагы бир тактай бар. Бадыраңды майда бөлүккө туурагыла, бирок абдан майда болуп кетпеши керек. Макул, бул эки бычак жакшы кезет. Кичинекейин алайын. Ламбриан, сиз болсо мына бул чоң бычак менен укроп менен көк пиязды туурай калсаңыз.
enough. Ушунча жетиштүү болот го. Мен туура эле туура атамбы? Ооба. Литванын Казакстандагы элчиси болгонубузга канча болду? Мен кызматка аяк оонада кириштим. Көп деле боло элек экен. Ооба, мени аяк оонада дайындашты. Ага чейин Тиванын Азербайжан Республикасындагы элчисинин кызматын аркалагам. Түшүнүктүү, буга чейин Борбордук Азияда иштеген белеңиз. Бул менин Борбордук Азиядагы алгачкы кызматым. Мен иштегенге абдан кызыктармын. Бир гана белгилей кетүүчү жагдай, кыш абдан суук болот экен. Жаңы иш ордуңузга кандай отурукташып алдыңыз? Сенин алдыңда бир канча милдеттер турган кезде жеке ыңгайлуулук тууралуу ойлогонго убакыт жок. Мен оболу жумушка багыт алам. Чын элеби? Укроп даяр. Эми дал ушундай кылып эле көк пиязды туураңыз. Программага даярданып жатып, сиздин ишкердик тууралуу бир катар маалыматтар менен таанышып чыктым. Буга чейин сиз Азербайжанда гана эмес, Түркмөнстан жана Кыргызстанда дагы иштептирсиз. Туура айтасыз. Азербайжандагы дипломатиялык ишим менен катарлашмага Түркмөнстандагы иштер дагы тапшырылган эле. Азыр болсо бир нече өлкөлөрдөгү элчилик ишине жоопкерчилик артылган. Казакстандан тышкары аларга Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан дагы кирет. Ошондуктан мен ал мамлекеттерге көп барып турам. Кызматтык сапарларга чыгып келем. Бирок Астанада жашайм. Ошондой деңизчи. Казакстанга биринчи рет келип жатасызбы? Ооба, биринчи жолу. Биринчи сезимдериңиз кандай болду? Казакстандын чек араларынын кенендигине ынандым. Акыркы 3 ай ичинде Алматы, Актау, Чымкент, Павлодар, Түркистан сыяктуу шаарларга барып келдим. Кыска убакыт ичинде ошончо шаар кыдыра алдыңызбы? Эми 3 ай дегениңиз анчалык деле аз эмес. Ооба. Литвада аба ырайы кандай? Биздикинен суугуракпы? Литвада биз кар аралаш боронду кыш деген эмне экенин билебиз. Ал биз үчүн жаңылык деле эмес. Бирок бизде бул жактагыдай суук кыш эмес. Температура 0 градустан төмөн түшпөйт. Айрым учурларда бороондуу күндөр болот дегилечи. Бир апта бою термометр көрсөткүчтөрү 20-30 градус көрсөткөн учурлар болгон. Анан дагы Литва менен Казакстандын кышындагы дагы бир айырмачылык өзгөчө Астана кышындагы. Бизде климат нымдуу, силерде кургак суук болот экен. Биздин климатка көнүү кыйын болуп жатабы? Бул жылы күз жылуу болду. Ооба, ошондой болду. Чыныгы кыш 5 айында түштү. Кар жаап дегендей. Андай сууктан улам жылуу кийим сатып алууга туура келсе керек. Ооба. Ламбриан, укроп менен көк пиязды туурап бүттүңүзбү? Эркектин аны кылганы жакшы. Келгиле баарын бир идишке салып коелу. Макул, бадыраңдан баштайын. Муну дагы. Эми бизге лимон шереси керек. Мына бул лимонду алайын. Албетте, лимон шересин кантип алыш керек? Алгач лимонду тең ортосунан бөлүп алам. Анан мынтип ар бир бөлүгүнөн ширесин сыгып алабыз. Ламбриан, жакшыраак аракет кыл. Дагы бир ингредиентти кошолу, бирок кое туралы бир аз ананыраак кылабыз. Баарын кезеги менен келгиле. Жумушубуз тууралуу сүйлөшөбүз. Казакстан менен Тиванын ортосундагы мамилени кандай мүнөздөйт элеңиз? How can you describe our relations? What unites us, it's quite a lot.
Бизде туруктуу саясий жана экономикалык өз ара кызматташтык мамиле орун алган. Өзгөчө транспорт жана логистика тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты белгилейт элем. Бизде соода мамилелерибиз дагы масштабтуу. The volumes of trade between Lithuania and Kazakhstan are really quite big. Doing well. Yeah. Okay. So, What do we trade between each other? So what are the main a lot, trading a lot, positions of like course. product, Көп эле нерсе. Мисалга алсак, биз Казакстандан мунайды ташып кетебиз. Ал чийки зат. raw materials? yeah, some of it. Азык-түлүк, ар кыл электроникаларды экспорттойбуз. Actually, food stuff we export, and machinery, electronic products, etc. Электроника тууралуу сөз кылалы. Биздин өлкөдө санариптештери абдан өнүккөн. Ушул багытта Казакстандын айрым бир макулдашуулары бар. Ошондойбу? Well, it And is. we have like some common agreements with your country. Yes, in the area of IT. Ооба, Литва өзүнүн IT жана санарип тармагындагы алдыңкы тажрыйбалары менен таанымал. Финансылык жана жогорку техника, стартап долбоорлор, электрондук өкмөт тармактары өнүгүп келе жатат. Ошол эле учурда бизде дагы мамлекет бар. Биз анын тажрыйбасына таянып иш алып баруудабыз. One very good motivator to be developed. Ал кайсы мамлекет? Эстония. Эстония абдан өнүккөн мамлекет. Ал тармакта Эстония чындыгында эле алдыга кеткен. Ошондуктан санариптештирүү менен айтыны өнүктүрүүдө аны ар дайым үлгү кылабыз. Атаандаштык жогорубу? Албетте, өнүгүү жолунда бизге импульс керек. But what about other Башка aspects тармактар like тууралуу culture? кандай дейсиз? Маданият, билим берүү. Yes, in education also we have good actually cooperation in two areas I will mention. One Билим берүү is тармагында medical. медицина долбоорлорун белгилемекчимин. Казакстан дарыгерлери менен орто медициналык персоналы Литвада билим алуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Or to have From Kazakhstan? Казакстандыктарбы? yes, or to Ошондой эле 6 айга же 1 жылга квалификацияны жогорулатууга бара алышат. Биздин мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу макулдашуу авиация тармагында да кынаатталган. Алматы авиациялык академиясы. There is a project being implemented is in the aviation academy in Almaty to Ал кандай болгон долбоор? well it's actually to Казакстан авиациясы үчүн адистерди даярдоодо эл аралык европалык стандарттарды колдонуу. Мына ошол эки маанилүү долбоор. of pilots. So these may be two areas to mention. But yeah, quite. Тамагыбызды жасаганды уланталыбы? Yes, Албетте. So now, actually, no. Анда difference келгиле was электр мешти тамызалы. already maybe. Мен Yes, эң let's бийик start. температурага койдум. Yeah. Just to The highest. put Майды a little bit эритебиз. of butter, Mhm. and then Ламбриан, картофелди сонун кууруп жаткандай сезилип жатат. Okay. Ооба, бүгүн Yes. жашылчаларды туураганды This is сен your өз колуңа алдың, Ламбриан. Бир аз май кошолу. Менимче меште туура эмес тамызган окшойбуз. It's a raw Ооба, кечиресиз, башка көзүн тамызып коюп турмун. yes, that's enough. All right. Let it melt a little bit, and then just Ушул жетиштүү, майды ысытып алалы. put in very small in. Эми болсо Ламбриан картофелди туураганча күтө туралы, анча майда эмес. Картофелди алдын ала бышырып алабызбы? Ооба, баардык кошулмаларды биз мына бул идишке салдык. While we can already put, and now. Эми actually, болсо сорпого канча айран менен канча түрк айранын кошушубуз керектигин чечип алалы. Менимче бул идиштегинин баарын кошсок туура болчудай. But I think we will use all we have already here, and probably it will be enough. Is it really Бул common? Литвадагы популярдуу тамакпы. Just that. Ооба, бүгүн тамакты муздаткычка муздатып алууга үлгүрбөйбүз. Ошондуктан аны жылуу боюнча ичебиз. Туз менен калемпир кошобуз. Даам үчүн. To taste, right? Then we can add. Кийинчерээк татымдуулук үчүн аралашмаларды кошууга болот. more. And actually, Эми болсо мага аралаштыруу үчүн кашык керек. You can have it here. Мына ой кечиресиз, аралаштырабыз. So traveling in Kazakhstan, what? Сиз Казакстандын бир нече шаарларына бардым дедиңиз. Эмнелер эсте калды? Туристтик көрүктүү жерлерибиз кандай In экен? different cities.
What is Look, most memorable? I already Мен managed to Буравайда go to болдум. Мага Бурабай, жаратылышы абдан where- жакты. Мен where I тоолору, really токойлору liked менен көлүн about көргөндө Литва the эсиме nature, түштү. the Бизде токой жана көлдөр көп. forests, hills, and lakes. Калган кыдырууларым кызматтык сапар болду. Демек андан улам көп нерсени көрө албай калдым. Forests and lakes as well. So, yeah, other trips were, more missions on work where you see Аэропорттор, мейманканалар, airport, жергиликтүү hotel, акимчиликтер, Ah, ата мекендик it's ишкерлер really палатасынын and- филиалдары, конференц-залдар жана башка расмий жайлар. and conference room. But Ал I эми managed эс to алуудан escape жана for a айткан couple of Буравайга weeks сапарымды to гана Burabay, айталам. and I really liked it. So now I would need to say anyway that this should stay in the fridge for at least 1 Биз hour. муздак борщ менен бирге тарта турган картофель бышып жаткан учурда Литва тууралуу кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп кетүүгө уруксаат бериңиздер. Литва тили Индо-Европа бүлөсүнө тиешелүү Балтика тобуна кирет. Анын тарыхы 16-кылымга туура келет. Литва жаш мамлекет болуу менен өз тили менен сыймыктанат жана аны келечек муунга сактап калуу үчүн болгон күчүн жумшап келет. Гигант аба шаарларынын фестивали Асман шоусу ал туристтердин Литвага көңүлүн бурдуруп келет. Европалыктар бул жакка аба шаарларынын кумарлуу көрүнүшү менен суктануу үчүн келип турушат. Европада ал аба транспортунан олтуруп алып, Вильнюстун асманында гана учууга болот. Литвадагы спорттун эң популярдуу түрү баскетбол. Литванын баскетбол эркектер курама командасынын 3 Олимпиада медалы бар. Команда Европанын 3 жолку байге ээси жана 2021-жылдагы коло медали ээси. Литвада 100дөн ашык калктуу пункт шаар статусуна ээ. Эң ири шаары Вильнюс. Ал өлкөнүн борбор калаасы. Бул шаарда калкынын жалпы санынын 12% жашайт. Калкынын саны 50 миңден ашык болгон ири шаарлар арасында Каунас, Клайпеда, Šiauliai, Panevėžys, Alytus кирет. Let us talk about Сизден казак ашканасы тууралуу сурагым келип турат. Сизге биздин улуттук ашкана жагабы? Yes, I have tasted. Maybe Ооба, мен not казак a lot ашканасы yet, менен таанышууга just жетиштим. couple of months, but one Дагы көп thing нерсени that даамдап I көрүш like, керек болот го. very much, and actually I've never seen it in other Анткени countries, келгениме it's, 2 ай гана болду. this bread called bursak. Bağırsak, yeah. Yeah. Yes. So this is Сүйүктүү really тамагым дагы something пайда that I болду. find Ал very боорсоктор. unique and, Чын very, элеби. very tasty. You should definitely try. Жылкы этинен 5 бармакты кеңеш кылам. The horse I meat. have tried Актауда мен балыктан фиш бармак жеп көргөм. Fish barmak, right? Fish бармак. So, Анан what- кандай what was экен? the Жактыбы? impression of it? Даамдуу. It's interesting. Ооба, анын Yeah. даамы It's бүтүнчө. It is, Аны балыктан from жасашыптыр. the fish Каспий from деңизинен Caspian. кармалган балыктан. Фиш бармак абдан жакты. Осетр балыгынанбы? Yes, it's from sturgeon, Ооба, yes. осетр балыгынан 5 бармак. Мен ал сөздү эстей албай жатам. Даамдуу болсо керек. Эч качан жеп көрө элекмин. Актауга барыш керек окшойт. Yes, Анан ошол actually, it's, тамакты the жеп көрөм speciality да. of Aktau. Мага ал тамак Fish тамак. Актаунун фирмалык тамагы деп айткан. What can you say about Central Asia? Жалпысынан Борбордук in Азия general, тууралуу about this эмнелерди region айта аласыз? and, the, Бул мамлекеттерге карата заманбап дипломатиялык мамиле кандай? Yes, in these times, Бүгүнкү күнү Борбордук Азияга кызыгуу артып келе жатат. Көбүнесе Европа мамлекеттери жана дүйнө өлкөлөрү менен соода катышы жаатында. Транспорттук коридор жана логистика көз карашынан алганда, ал дагы байгерчиликте геосаясат аймагы. Литванын Казакстандагы элчиси болуп туруп, мен Борбордук Азия мамлекеттеринин Евро биримдигинин батыш өлкөлөр мамлекеттери менен мамилелерин колдоого алам. Cooperation and relationship between Central Asia countries and European Union, United States and the West in general. Келгиле тамагыбыздын бышкандыгын текшерип алалым. So I think that the accompanying Даяр болуп калган сыяктуу. I think it could be even more Картошканы дагы бир аз бышырсак болмок, бирок эч нерсе деле болбойт. Менимче картошка даяр эле бойдон. Муздак борщ муздаткычта турат. Ал деле муздады болушу керек. Ооба. Анда тамактануубузду баштайлы. Керемет. Тамактан даамсыздоо үчүн чыдамыбыз кетип баратат.
Yeah, it's Биздин because сорпо the soup муздак, itself ал эми is картофель cold, абдан ысык. Анткени and жаңы эле potato бышты. is, Экөө бириккенде warm, so мыкты it's a good айкалыш combination. жаралат. Yes, cold and warm, Ооба, right? ысык жана Okay, муздак now we тамак. have Эмесе our биздин cold муздак борщ. борщ Yes, даяр. it's ready. I think Табактарга it's ready to be куюштуралыбыз. served. Okay, let us We can- serve. Yes. Көрөлүчү, мына мынтип абайлап, идишти булгабаганга Try аракет to- кылайын. Be accurate. Well, this Винегрет reminds салатты me эске of салды. vinaigrette. Well, Балким because of түсүнүн the уламдыр. color, Because of the color, I right? think. Though, Ооба, enough ачык to call келген it кызылча pink. түсүнөн but улам. vinaigrette is something Бирок else. винегрет деген такыр Vinaigrette башка тамакта. is a salad or, Бул болсо you know, аркыл жашынчалар kind of, аралашылган салат. mixture. Ал эми бул сорпо. Well, this is a soup. And it's really Эң сонун болуп looks тур. nice. Ооба, эң сонун. Мен дагы кошулам. It has very refreshing. Биз сорпону ичкенден кийин дароо taste. энергия толуп That's why- сергек болуп that's калганыбызды why it дароо is сезебиз. summer. Бул сорпону адатта силер качан жасай баштайсыңар? Кайсыл айда? Бугу айынан башталып, жайдын акырына чейин созулат. From May to end of summer. Okay, just tell me through the day. Түшкү тамаккабы? Lunchtime or? Ал милдеттүү деле эмес. Түшкүгө, кечкиге жасала берет. Уруксат берсеңер, картошканы чыгарайын. If you don't mind again. Yeah. I'm inviting you Ал эми to мен our силерди тамактан dining, даамсыздыруу table. үчүн ашканага Let's eat чакырам. together. Thank you. Муздак go. борщ. Okay, so here Эмесе we are дасторконду at our белендедик. dinner Тамак table. алдыбызда So турат. Эми it's time тамактана to баштайлы. taste. Албетте, Литва ашканасы. Yes. Please go ahead. Тамагыңар таттуу болсун. Муздак борщ. Ооба, жайкысын ичиле турган муздак борщ. Рахмат. For lunch, Жайкы түшкү жана кечки тамактануу үчүн мыкты келе турган тамак. Ооз тиели. Let's taste. Даамдуу. and you can Картошка менен жеп көрсөңөр. accompany it with potato. Kind of like Окрошка сыяктуу. reminds me of It Ооба, does, бираз окшошуп кетет. kind of remind. Балким кычкыл даам келгенинен улам болсо керек. Бул жерде өзгөчө даамды кызылча берип турат. Beetroot has its special Yeah, flavor. Yeah. because of Айран, here and түрк I know айранынын дагы кычкыл даамы бар. sour, right? Ошондуктан окрошкага окшош. Yeah, it does remind. Yeah. Another very good Биз recipe. жасап чыккан дагы бир рецепт. And it's Ооба, quite сергите refreshing турган as- сорпо. It's very original Yeah. and I find Мага potato картошканын is даамы жакты. Балким аны күн карама майында эмес, сары майда rather than бышыргандыгыбыз cooking it үчүн on болсо oil керек. or Vegetable oil. We put it Yeah. on the butter. On butter, it's Ооба, негизги картошканы жасоо кыйын деле эмес. Эң башкысы бышкандан кийин жылуу түрүндө кооруп алса. Ошондо картошка абдан даамдуу чүйгүн болот. The same day, so to say immediately after they are boiled, they must be still a little bit warm, and then you put it a little bit of butter, and then fry. Then they are the best. Sure. So well done. Азаматсың, Lambrian. Ламбриан. Сен даамдуу кылып жасапсың. Are doing Сен really мактана well. берсең You болот. should be proud of yourself. Yeah, you I get am. them. Yeah, and as I was saying, Мен Францияга барган кезимде мени таңга салганы француздар тамак жасаганга искусство сыяктуу мамиле кылганы болду. people actually looking at cooking. Алар дасторкондо олтуруп алып бир нече саат тамактануу тууралуу сүйлөшө беришет экен. A lot about it, how to do, what to do, spending hours at the table Yeah. discussing, and that's how I also had an idea to wish to. Бир аз тамак жасаганды ошолордон үйрөнгөм. Көп нерсе билип алсаңар керек. That was one of, let's say, motivations Ал for мен me. үчүн мотивация болду.
because, well, I think that before going, it was ages ago, before going to my first posting in Paris in France. Анткени Францияда иштегенге чейин мен жумуртка бышырганды эле билчүмүн. Кийинчерээк мен көп нерсени үйрөнүп алдым. Сиз тамак көп жасайсызбы? Вильнюста биздикине меймандар келгенде тамак жасап калам. Тамак жасаган мага жагат. Guests at home in Vilnius. So I like to do it. I like to. Do you like to experience? Сиз Литва ашканасынын гана тамактарын жасайсызбы? Dishes from some other cuisines, or it's more of like traditional Lithuania? Actually, I like to experience Жалпысынан мен ар кыл улуттун ашканасынын тамактарын жасаганды жакшы көрөм. other dishes from. Ошентип тажрыйба топтойм. I particularly like. Мисалга алсак, Испания ашканасынын рецептери менен тамак жасаган жагат. Эгерде ингредиенттин кызыктуу рецепттерди көрүп калган болсом, аны жасаганга аракет кылам. Балык кууруган жагат. Interesting to me. I like to prepare fish. Ооба, испандыктардын көптөгөн тамактарында балык I кошулат. like to prepare soups. So I would say Сорполорду soups and жасагандагы fish. жагат. Сорпо менен балык тамагы мыкты билгендерим деп айта алам. Meat also, but not that much. Ал эми And then I эт don't тамактары менен prepare кулинария at all азыктарын the такыр эле жасабайм. dessert. Жакпайт. This is Балким алардын калориялуулугундадыр. I don't like it. So that's. skill set. Because it makes. Жок, жөн эле жакпайт. Аларды No, I just жасаганды don't like жактырбайм. it. I mean, if I mean, I never miss it, or Yeah, and maybe now living in Азыр Казакстанда жашайсыз. Сизге жаңы рецепттер жеткиликтүү. Балким 5 бармак жана боорсок жасайсыздар. dishes like Ооба, мен дагы ошентип ойлонуп жатам. Ошол тамактарды жактыргандардын тизмесине кошуп алыңыз. in your recipe list. Yeah, sure, for sure. Talking about our national Улуттук тамактар тууралуу сөзүбүздү улантсак, биз программабыздын келерки бөлүгүнө өтүп жатабыз. tea. Биз сизге даам татымалдарын белендеп койгонбуз. Чай менен даам сызсаңыз болот. Ал курут менен шоколаддын аралашмасынын шириндиги. From the chocolate and placed in kurt. Kurt is a national food of Курут the Казакстандын Kazakh people. улуттук тамагы. Yes, Ооба, I аны билем. Because it's Бул covered курут by мус the, менен капталган. like a mousse from the kurt. And yeah, Демек So ал it's a улуттук special тамак Kazakh экен да. dessert, yeah, Yes, it's a special. and it's prepared on the basis of kurt. Ооба, дал ошондой. Because I know very well what is Мен kurt, курут эмне экенин and билем. Ал also тууралуу the уламыштагы history of уккам. kurt, Бирок ал which is уламыш эле эмес, not айкын окуя экен. Аны мага бир told таанышым by айтып берген. some people in Kazakhstan. Карагандыда Karaganda, we миңдеген have литвалыктар жашашат. Депортациядан кийин алардын көптөрү Литвага кайтып барышат. Дагы бир бөлүгү Совет доорунан бери came ушул back жакта after the калышкан. deportation to gulags during the Soviet times, but some of them are still there. So the story is such that when people were Элдерди brought кулак сыяктуу түрмөлөргө отургуза баштаган кезде жергиликтүү казактар тор ортосунан аларга курут ыргытышкан. Ал эми күзөттөгүлөр аны таш экен деп каршылык кылышкан экен. Абактагылар ошол курутту жешкен экен. And so it was allowed because those guards, Russians, they thought that it was maybe stones. But those people who were deported, they just tried to eat it, and they understood that in one small kurt, Бир кичинекей курут бир күндүк энергиянын калориясын берген. calories of the whole day. Yeah, And it that helps is people a sour. survive. Ал окуяларды The story мага which is Казакстанда told жашаган by литвалыктар people who айтып lived беришкен. in it. yes. Курут элдерди So ачарчылыктан this- сактап калган. Ачкачылыктан кыйналып турган абактагыларды сактап калууда казактар ошондой ак пейил болушкан. Yeah, thank you. for Ушундай sharing that окуя менен story. бөлүшкөнгөргө рахмат. Жашоодон алынган окуя менен. Ооба, ал чындыгында уламыш эмес, болгон окуя. Now we You have a chance to try. Жеп it now. көрсөңүз. incorporate this Бул заманбап national кулинардык elements технологиялар менен of our жасалган cuisine улуттук into десерт. this, you know, fancy dishes. Yeah. Okay, now it's like this. Ал эми ичи кандай экен? Керемет. What do you think?
эмне дейсиз? Жаман эмес. Bad. Not bad. Сизге Very жактыбы? not bad. Very not bad. Мен But куруттун actually, даамын yeah, сездим. and, I recognize Шоколад менен куруттун айкалышы абдан кызыктуу экен. Мен таттууну анчейин жакшы көрбөйм. Бул десерт болсо so мага sweet, жакты. Even though not being myself somebody who is likes very much the dessert, but I like it. Yeah. Ал эми бул Yeah, so боорсокпу? this is borsag, so Ооба, боорсок быштагы менен. with balkan Жанына бал каймак коюп койдук. Бал каймак дагы казак десерти, сүт азыктарынан таттуу крем. Бизде сиз үчүн дагы бир белек бар. Talk and Cook жазуусу менен баштыкта шоколад капталган жен. This box here Wonderful. with jant, actually covered by chocolates, but you find Ал jant дагы inside. улуттук тамак. That is a second ingredient of the Kazakh second most tradition. popular. Жен казактардын абдан популярдуу тамагы. Very sweet. Ооба, You have ооз to тийип try it. көрүңүз. Very sweet. Рахмат. And we will be Даамын waiting for караңыз, more жактыбы же impressions жаккан later. жокпу айтып Guys, коюңуз. it was good. It was not Достор, bad, ал right? абдан даамдуу экен же жок деп макулбу. Thank you very much. Thank you. So, thank you. Thank you very much. Көп рахмет. Mr. Ambassador, Элчи мырза, биздин for, программага катышканыңызга sharing чоң your рахмат time with us айталы. today, Бүгүн биз for муздак introducing борщ, us with Литванын улуттук borщ, тамагынан very даамсыздык. kind of dish. So, I think you had a pleasant time with us. We had Сизге a чоң pleasant рахмат. time Сизде with you. көптөгөн жакшы кабарлар болушун Have a nice каалайбыз. rest, Ишиңизде of the ийгилик day коштосун. and have a nice stay here in Kazakhstan. It's been Сиздер Ambassador Silkway каналында Talk and Cook And, шоусуна that's ортоктош it for болдуңуздар. today. Көрүшкөнчө. More episodes of Talk and Cook you always can watch on Silkway TV channel. So stay tuned and see you later.